Ноокатта 40 жаштагы кишинин колу бутун сындырып атып кетишти. Ноокат районунун Гүлстан айыл өкмөтүнүн 40 жаштагы тургунуна ок тийип жаракат алды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын такталган маалыматы боюнча окуя тууралуу билдирүү бүгүн 14-январда саат 11:20 чамасында Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө келип түшкөн. Ыкчам териштирүү иштеринин натыйжасында шектүү катары 22-23 жаштагы 3 адам эркек кишилер кармалды. Алар 40 жаштагы адамды арматура менен сабап, белгисиз курал менен атып кетишкен. Милиция кызматкерлеринин тергөө иштеринин жыйынтыгында Honda CR-V унаасы узундугу 1 метр 10 сантиметр 2 арматура, из 17 үлгүсүндөгү 16 калибрлүү сайсыз аңчылык куралы табылды. Жабырлануучу аларга 48 000 сом карыз болгон. Шектүүлөр аны талаага алып барганда кайым айтышуу чыккан. Ал эми Ноокат аймактык ооруканасынан билдиришкендей, жабырлануучу 1979 жылы туулган, ИН оор абалда ооруканага жеткирилген. Анын 2 колу сынып, бутуна ок тийген. Тактап айтканда баш сөөгү катуу жабыркап, ошондой эле буту да сынып кеткен. Учурда абалы абдан оор, өзүнө келе элек. Жабырлануучуга жардам көрсөтүү үчүн Ош шаарынан тиешелүү дарыгерлер чакырылды. Булак турмуш кейжи үрөө учурган окуя катталыптыр. Адамдар мынча таш боор болуп баратат, белгисиз.